Кутман кеч жалпыңыздарга дагы бир жолу бүгүнкү экинчи эфир биздин белек сабагыбыздын экинчи күнү. Бүгүнкү темабыз наалуу, жашоого наалуу. Жашооңо наалыба, жакпаса өзгөрт деген тема. Жакшы эле болуп жатабы баарыңыздарга? Улай берелиби? Угулуп жатат, Анда Анда темага киришели. Бүгүн наалуу темасында өтөбүз. Башка айтканда биз мурунку сабактарда автоматтык жашоо, жизнь на автомате деп орусча ушинтип коебуз. Ошол автоматтык жашоодо жашаганда адамдар көбүнчө наалып жашап өтөбүз да. Мына ошол наалуу биздин жашоого кандай таасирин тийгизет экендиги жөнүндө бүгүнкү сабактан маалымат аласыздар. Бизде жараткан Алла Таала жаратып атканда адамды негизинен кайсы күнү төрөлөрүн жана кайсыл күнү өлөрүн ошол нерсени аныктап тактап коет экен да. Жашообузда могул жылы моунчанчы числодо могул күнү төрөлөсүң, бул күнү дүйнөдөн өтөсүң деген. Бирок бизге тагдырыбызды эки вариант сунуштап берет экен. Бирөөсү баштапкы өзү бир тагдырды тандап берет экен дагы, муну кандай десек, орусча по умолчанию деп коебуз го. Мына ошондой биринчи вариант по умолчанию тагдырыбыз кетет экен. Экинчи вариант биз өзгөртүп алган биздин варианттагы жашообуз, өзүбүздүн колубуздан жаралган тагдырыбыз. Биринчи вариантта көбүнчө автоматтык жашоодо жашап калабыз. Бул жөнүндө мурунку сабакта айтканмын. Автоматтык жашоодо жашап калабыз. Эгер адам өнүгүү жолун тандабай турган болсо, өмүрүнүн көпчүлүк бөлүгү же болбосо өмүрүнүн аягына чейин мына ушул автоматтык жашоо менен жашоосу өтөт экен. Ал эми экинчи жашоо бул өзгөрүүгө умтулуу болуп эсептелинет да, өзгөрүү этабы жана анын негизинде өзүбүздүн жашообузду жакшыртуу, жакшы тагдырды жасап алуу бул биздин колдо экен. Мына ушул экинчи этапка кандай жолдор аркылуу өтөт? Бул негизинен эки жолу бар экен. Биринчиси өнүгүү, билим алуу, өзгөрүү жолу экен дагы. Экинчиси бул кризис аркылуу өзгөрөт экен да адам. Башкача айтканда, өзгөрүү, өнүгүү адамга биринчиси билим аркылуу келсе, экинчиси кризис аркылуу келет экен. Бизде динде дагы айтылат эмеспи? Илим алгыла деп айтылат. Мына ошол динде айтылгандай адам илим менен, билим менен өнүгүүгө умтулганы албетте бул жакшыраак болот экен. Кризиске кабылып, анан кийин кыйналып, андан ары өнүккөндөн көрө билим алуу менен, илим алуу менен өнүккөнү албетте андан да жакшыраак болуп эсептелинет экен. Наалуу темасына да кайрылалы. Наалуу бул жашоого наалуу, негизи эле нааразы болуу жашообузга качан башталат? Бул жанагы автоматтык жашоодо жашап жатканда башталат экен. Башкача айтканда, биз автоматта жашап жатканда көбүнчө жанагындай эмоциялардын кулу болуп калып атпайбызбы? Мына ошол учурда анан биз наалып баштайбыз. Жашоого, турмушубузга, жолдошубузга, жубайыбызга, балдарыбызга, чөйрөбүзгө, жумушубузга жана башка. Бул ушу наалуу ошол автоматтык жашоодо мына башталат. Бул албетте төмөнкү деңгээл болот да. Бул жаман деп дагы айтпайбыз. Анткени себеби бул деңгээлди ар бир адам басып өтөбүз. Бул деңгээлде жана мен айтып өткөндөй эмоциялар башкарат дагы. Адам көбүнчө эмоциялардын кулу болуп калат дагы, ошонун негизинде көбүрөөк жабыркап калат да. Бул төмөнкү деңгээл. Бул деңгээлди дагы жаман дебесте, муну биз кабыл алып, ошондон ары көздөй өткөнгө бизде укук берилет. Бул жөнүндө дагы деңгээлдер жөнүндө кийинки сабактарда дагы кененирээк айтып берем. Адам мен айтып өткөндөй жамандыгынан наалыбайт. Жаман адам болгон үчүн наалыбайт да. Ал билбестиктен наалыйт. Ошол наалып жаткан нерсеси жашоосуна терс бир нерселерди тартып жатканын билбестиктен наалыйт. Албетте ушул наалуудан арылуу үчүн, жашоону жакшыртуу үчүн анан билим керек болот да. Мына ошол билимди алуу менен анан адам андан аркы этапка көтөрүлө алат. Бул наалуу жашоого каршылык көрсөтүү дегенди билдирет да. Башкача айтканда, муну биз
мындай десек болот, жана чоң дарыянын агымын элестетиңиздер, ошол дарыянын агымында адам агымга каршы сүзүп бара жаткан болсо, бул ошол жана агымга каршылык көрсөткөнү да адамга канчалык кыйын болот, агымга каршы сүзүү бул кыйын да. Жашоодо да ошондой экен да. Мисалы, адам наалыган сайын жашоосуна ошондой каршы жөнөйт экен. Каршы жөнөгөндө адамдын жолунда албетте каршылыктар, кыйынчылыктар, кризистер жаралат экен да. Демек, наалууну биз эмне десек болот экен? Наалуу бул каршылык көрсөтүү жашообузга деп түшүнсөк болот экен. Биз тескерисинче ошол жашоонун агымына баш ийип, ошону менен кошо агып жашаган болсок, анда жашообуз алда канча жеңил болот да. Биз аны кантип жашай алабыз? Биз жашоонун кандайдыр бир закондорун, мыйзамдарын билишибиз керек да. Бул үчүн бул жашоонун мыйзамдары биздин көзүбүзгө көрүнбөсө дагы, биз билбесек дагы иштей берген мыйзамдар бар. Мисалга, биз физика илимин окуганбыз, бирок көп нерсесин түшүнбөйбүз, кандай аякта закондор бар, алар кантип иштейт түшүнбөйбүз, бирок ал закондор жашоодо иштей берет. Ошол сыяктуу эле биздин турмушубузда дагы бизди башкарган. Микрофонуңузду өчүрүп алсаңыздар. Динара айым микрофонду өчүрүп алса. Ушул закондор тууралуу дагы алдыңкы келе жаткан эфирлерде, жанагы эң негизги 3 сабагыбыздын биринде бул деңгээлдер жөнүндө дагы айтып кетем. Закондор жөнүндө. Бул закондор жөнүндө дагы айтып кетем. Мына ошол закондор иштегендиктен биз ошол закондорду билбестен, анан жашообуздагы көп нерсени, закондорду бузган сайын, анан кыйынчылыктарды биз өзүбүзгө тартып ала беребиз да. Демек, бул жашоонун агымына каршы агуу деген сөз да. Эми азыр ой жөнүндө айтып кетели. Ой түздөн түз буга тиешеси бар да. Адамдын ою абдан таасирдүү бир күчкө ээ да. Күчкө ээ болот экен. Муну мен деле кийинчерээк ошо психологияга келгенден кийин түшүнүп атам да. Ойлоруңду оңдоо, аны өзгөртүү, бул жашооңду өзгөртүү дегенге барабар экен. Башкача айтканда, биз кандай ойлосок, ошондой нерселерди өзүбүзгө тартат экенбиз. Биздин мээде алгач ой жаралат. Биз аны оозубуз менен сөзүбүзгө айлантып сүйлөгөндө биз ааламга вибрация жиберет экенбиз да. Мына ошол вибрация бизге тажрыйба аркылуу кайтып келет экен. Кандайдыр бир тажрыйба аркылуу биз жөнөткөн эле вибрация кайра өзүбүзгө кайтып келет. Мисалы, бир мисал менен түшүндүрүп кетейин. Биз жашообузда мейли жумуштанбы же башка нерседенби айтор аябай чарчаган кезде, мен чарчадым, тажадым, мен аябай эс алгым келет, бир жатып бир эс алып алсам деген ойду ойлодук. Аны айттык да, кимдир бирөөгө айттык же налыдык. Ошондо биздин оюбуз сөзгө айланды дагы, сөз менен анан ааламга вибрация болуп кетти. Мына ошол учурда бизге ал тажрыйба болуп кайтып келет. Мисалы, кантип биз ооруп калабыз. Ооруп калабыз дагы, анан баягы биз күтүп жаткан тынчтык, эс алуу келет да ошол учурда. Мисалы, биз аябай тажадым, чарчадым, ушундан бир аз эс алсам болот эле деген нерсе мына бизге өзүбүздүн каалообуз аркылуу келет. Ал оору аркылуу келиши мүмкүн да. Мүмкүн, бир мисал. Дагы бир мисал айтып көрөлү. Мисалы, кеңири тараган мисал айтайынчы. Акча жөнүндө да. Биз мисалы иштедик, акча таптык, айлык алдык. Айлык ала электе эле биз ойлоно баштадык. Ушул акчам мага жетер бекен, менин мунума жетер бекен деп оюбузда бөлүштүрө баштадык да. Биз аны ойлодук, аны сөзгө айланттык жана айттык. Мына ошол учурда биз вибрация кетирдик дагы, анан баягы акчабыз келет, келчү убакыт келди да. Акчабызды алдык дагы, анан акчанын ээси да боло баштайт. Көпчүлүк учурда ушундайбы, пландабаган нерселер чыгып калышы мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир коротуулар чыгып калышы мүмкүн дагы. Ошону менен баягы мага жетпей калат го, ашпай калат го деген нерсе ишке ашат. Жыйынтыгында сизге эч нерсе жок,
баягы берчүгө бердиңиз, өзүңүзгө эч нерсе жок калды. Демек бул ойдун күчү мына ушундай абдан таасирлүү да, мындай касиетке ээ да. Наалуу дагы ушундай ойлордон башталат экен да. Наалуу дагы ушундай ойлордон башталат экен. Эми наалуунун биз бир нече түрүнө кайрылып көрөлү. Биз жашообузда эмнелерге көбүрөөк наалыйбыз, ошолорду биринчиден санап өтөлү. Биринчи эле биз өзүбүздөн баштайлы, өзүбүздөн. Өзүбүзгө наалыйбыз, Мисалы өзүбүзгө өзүбүз жакпайбыз, жыйынтыгында наалып баштайбыз. Мен семирип кеттим, мен толуп кеттим, мен ийгиликсизмин, неудачник коебуз го. Ийгиликсизмин, эмне кылсам эле колуман келбейт, дагы эмне, уялчаакмын, тартынчаакмын, жалкоомун, уйкучумун деген сыяктуу өзүбүзгө өзүбүз наалыган күндөр болот, сөзсүз түрдө ушинтип наалыйбыз да. Мына ошол учурда биз бул наалууда эмне кылабыз? Өзүбүздүн баягы күчүбүздү жоготуп коебуз да. Башкача айтканда, биз наалыган сайын оюбуз ошол нерсени кайра аткарып, бизге тажрыйба аркылуу көрсөтө баштайт. Бая сен уялчаакмын, тартынчаакмын десең, ошол нерсе эл алдына чыкканда анан чагыла баштайт да. Чындап эле уяласың, чындап эле тартынасың. Мен семирип кеттим, семизмин деген сайын оозуңан чыкты оюң сөз болуп. Жыйынтыгында ошол кайра сырттан өзүңө тажрыйба болуп чагылып келет. Бирөө кетип баратып, толуп кеттирсиң деп айтат. Же семирип алыптырсың деп айтат. Демек бул өзүбүздүн ойлорубуздун натыйжасында ушундай кайра эле ошол нерселерди жашообузга тартып чагылдырып алгандыгыбыз да. Мен жалкоомун дедиңиз, уйкучумун дедиңиз. Оюңуз сөзгө айланды, оозуңуздан чыкты. Демек, чын эле сиз өзүңүзгө ээ боло албайсыз. Уктайсыз, жатасыз, жалкоолоносуз бир нерсе кылаарда. Анан ошол сырттан кайра тажрыйба катары сизге кайтып келет. Бирөөлөр айтат: кечке эле жата бересиң, жалкоосуң, уйкучуусуң деген сөздөрдү анан сырттан угабыз. Демек, мунун баардыгы эң биринчи келген тажрыйбанын баардыгы өзүбүздөн башталат экен да. Өзүбүздүн оюбуздан башталат. Ошон үчүн ойду оңдоо өтө маанилүү да. Эми кийинки экинчи мисалын келтирели. Биринчиси бул өзүбүзгө наалуу да, эмнеге алып келет экенин айттык. Экинчиден бул жолдошубузга же жубайыбызга да. Эми көбүнчө бул жакта айымдар болгондуктан эми жолдош деп эле айта берейин. Жолдошубузга наалыганда эмне болот? Мисалы, биз ага эмне деп наалышыбыз мүмкүн? Мени эч качан түшүнбөйт, мени эч качан колдобойт, мени сүйбөйт, же болбосо же такыр иштебейт, үйдө эле жатат, бизди бакпайт деген сыяктуу наалуу. Дагы эмне дешим мүмкүн? Белек бербейт, кубантканды билбейт, үй тиричилигине, балдарга жардам бербейт. Кыскасы, эмне деген гана наалуу болбосун, баары бир жолдошубузга бир наалуу айтабыз да жашоодо. Айткан сайын ошол оозубуздан чыккан нерсе кайра эле ошо сырттан ошол тажрыйба аркылуу өзүбүзгө кайтып келип тийип атат да. Мисалы, жолдошубуз чындап эле көңүл бурбагандай сезилет бизге. Чындап эле жардам кылбагандай сезилет. Анан ортодо эмне? Конфликт пайда болот да. Бул жерде жолдошуна наалуу, негизи эле жолдошуна же жубайына наалый берүү, бул үй бүлөдөгү ынтымакты бузат эң биринчиден. Ынтымакты бузат да. Себеп дегенде, союз болуп эки адам түзүлгөндөн кийин, бир үй бүлөнү түзгөндөн кийин экөө бири бирин изилдегенге милдеттүү да. Башкача айтканда, баштапкы баш кошкондон баштап бири бирин таанууга аракет кылышы керек экен. Бири бирин тааныбаганда, баалуулуктарын билбегенде, анан жанагындай конфликттер чыгат дагы. Ошол нерседен үй бүлөдөгү ынтымак ыдырап атат да. Мисалга айтайын да,
баалуулуктарын билүү дегенге өзүмдүкүнөн бир мисал келтирип кетейинчи. Мисалы биз деле эми ушул боюнча төрөлүп калган жокпуз да, билим алуу аркылуу келип атабыз. Бирок буга чейин мен деле бул нерселерге түшүнчү эмесмин. Мен деле наалып жүргөм, ошентип эле наалгандардын катарында эле болчумун да. Анан мен дагы ойлочумун, мен жолдошум түшүнбөйт деп. Түшүнбөйт, колдобойт деп. Мен үчүн эмне маалуу эле? Мен үчүн мамиледе эң биринчи колдоо, ошол ишеним, анан эркиндик баалуу болчу да. Ал эми анын баалуулугу башкача экен. Анын баалуулугу мисалы ага көбүнчө сөз менен мамилени жеткирүү маанилүү экен. Ооба, мен сени жакшы көрөм. Ооба, мен сени сүйөм. Күндө айтып туруу мисалы анын баалуулугун көтөрөт экен да. Андан сырткары азыр андан сырткары иш аракеттерин мактап туруу. Башкача айтканда, ар бир аракетин көз жазымдан өткөрбөй байкап туруу керек экен. Эмне гана кылбасын, сен азаматсың, сен муну кыла алдың, сен молодецсиң деп мактап турган ал үчүн маанилүү экен да. Аз кечиресиздер, тамам бир. Анан бул жерден экөөбүздүн баалуулуктарыбызды бири бирибизди түшүнбөгөндүктөн анан көп нерсе, көп баягы конфликт келип чыккандыгы ошол себептен экен да. Мен мисалы сөз менен айтпай эле, анан оюм менен өзүм эле ойлонуп алып эле, анан ал мени түшүнбөйт, мен айткан менен баары бир деген сыяктуу көп нерсени өзүм айтпай коет экенмин дагы. Анан ал болсо бул айтпай койду, сүйлөбөй койду, баягы мени мактабай койду же менин аракеттеримди кабылдабай койду же байкабай койду деген мааниде анан экөөбүздө мындай тирешүү пайда болгондуктан конфликттер жүрчү экен да. Ошол себептен баалуулуктарды аныктап алуу дагы аябай маанилүү болот экен. Бири бирин таанып, ошол эмне маанилүү ал үчүн, мен үчүн эмне маанилүү, ушул экөөнү кантип мындай бир ылайыкташтырып кетүүгө мүмкүн да. Мына ушул нерселерди жакшылап билип алгандан кийин анан конфликтти жоюуга мүмкүн экен. Мисалы, бул нерсе адамдын жаман же жакшысынан эмес, адам бар да, адам мисалы миллион адам болсо миллион ой бар да. Буга биз ошондой эле кадимкидей эле карашыбыз керек экен. Мисалы ал кандай ойлонуп атат, мен аны ошол боюнча кабылдашым керек да. Ооба, ал антип ойлогонго мүмкүн. Анткени анын дүйнө таанымы ошондой. Дүйнө таанымы меникинен башка. Сөзсүз түрдө башка болот. Анткени себеби ар бир адам жана эгиз болсо дагы, эгиздин сырткы көрүнүшү оп-окшош болгону менен, бирок баары бир айырмаланат да адамдар, ойлогон оюнан, жан дүйнөсүнөн. Мына ошол нерсе баары бир адамдарды баягы окшоштукка алып келбейт экен. Айырмалап турчу нерсе ошол экен да. Демек, ал дагы ошентип ойлонгонго мүмкүн экен. Мен дагы өзүмдүкүн ойлонгонго мүмкүн экен. Ошону эле биз кабыл алып койсок эле, ошону менен макул болуп койсок эле, анан конфликттерди жеңе алат экенбиз да. Бул биринчиден. Эми бул экинчи мисал. Анан үчүнчүдөн балдарга наалууну алалы. Балдарга. Биз балдарыбызга дагы наалыйбыз көбүнчө учурда. Мисалы, менин балдарым эмнеге элдикине окшобойт? Жакшы окубайт, тил албайт, же жанагы ушул сыяктуу да, ар кимдики ар кандай да, мисалы жаш шартына байланыштуу. Мына ошол сыяктуу наалган сайын балдарда дагы ошол нерселер күчөйт экен да. Биз баланы антип наалыбастан тескерисинче ал нерсесин кабыл алып койсок гана ошол оңдой алат экенбиз да. Наалаган сайын баланы тескерисинче күчөтөт экенбиз ошол абалын. Балдарга наалый берүү бул баланын келечегин бузат экен да. Бизде мындай деген маалымат бар. Адамдардын жанагы мен айткан тагдырын көбүнчө бизге тагдырыбызга ушу
ата жана эне өзгөчө салым кошот экен дагы, ата эне баланын тагдырын жеңилдеткенге 50% жеңилдеткенге мүмкүнчүлүгү болот экен ата эненин. Ата энеден башка балага энергияны эч ким бербейт. Только ата эне бере алат экен да. Ошон үчүн балдарга наалыбастан аларды ошондой боюнча кабыл алып, анан кийин иш аракет кылган сайын бала ошого жараша көнүгөт экен да. Мисалга айтайын азыр. Мисалы мен деле баягы автоматтык жашоодо дагы айтып өткөндөй, жумуштан аябай чарчап келгенде, баягы үйлөр чачык, идиштер жуубаган, ушундай моменттер болгондо аябагандай жиним келчү да. Жиним келип, анан ошол кичине чоңоюп калган балдарыма анан бул жакты жыйнап кой, жок дегенде өзүңөрдүн кийимиңерди жыйнабайсыңар, же могул ичкен идишиңерди жууп койбойсуң деген сыяктуу аларга ушинтип наалыган күндөрүм меники да болгон да. Андан кийин нагылган сайын албетте балдар менен дагы мамиле мындай алыстай баштайт да. Мына ошол учурдан кийин мен түшүнгөндөн кийин, бул нерсени түшүнгөндөн кийин, ушул наалуу таасирлүү экенин түшүнгөндөн кийин өзүмдү кадимкидей тарбиялай баштадым да. Эми мен деле баягы пенде катары азыркы күндө деле наалуу ийишим мүмкүн. Бирок баягы билгендик кылып кичине өзүмдү тизгиндегенге аракет кылам да көбүнчө. Мына ошол учурда наалыбай калганда мен мисалы келем, баягы үйүм чачык болсо, идишим жуулбаган болсо, макул, муну мен кылып коеюн дейм. Макул, кылып коеюн. Алла Таалам ыраазычылык үчүн, балдарымдын ыйманы үчүн деп эле жасап аткан сайын эле ушундай сөздөрдү айта берем да. Жада калса, тамак жасап атканда деле ушундай жакшы ниет, жакшы сөздөрдү айта берген да өтө маанилүү экен да. Бисмиллах менен башталалы эле. Микрофондоруңду өчүп койсоңуздар, кошкол болуп атат. Анан ошол жасап жаткан нерселериңди ыраазычылыгыңды айтып эле, анан баягы Алла Таалам ыраазычылыгы үчүн жасап жатам деп эле, анан ушинтип эле чарчаганыңды эске албай туруп, чарчап ушуну жиниң менен жасабай, жок, ыраазычылык менен ошентип жасай берген сайын бала дагы ошону түшүнөт экен. Бала деле ошону кабыл ала баштайт экен да. Мисалы, мен бир-эки жолу ошентип чарчап келгениме карабастан ошентип үй тирчилигине малынып атканымды кызым көрдү дагы, өзү эле кыла баштады да, кылыша баштады. Мен наалыган жокмун, сен кылбай койдуң, сен жуубай койдуң, же сен жасабай койдуң деп наалыбай эле өзүм баягы Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн деп кыла баштаган сайын, анан балдарым ошо кошула баштады да. Өздөрү мисалы мен келгиче үйлөрдү жыйнап коет. Кээде жыйналбай калса, мен жыйнап баштасам, алар да туруп жанталашып жыйнаша калат. Ушул сыяктуу баары бир ошо балдар деле биздин ошондой мамилени туура эле кабыл алат экен да. Биз балдарды эчтеке билбейт, түшүнбөйт деген менен жок, алардын аң сезиминде дагы мына ушундай түшүнүктөр жашайт экен. Бул үчүнчү түрү болду наалуунун. Эми төртүнчүсү эми чөйрөгө да. Эмне үчүн буларды мындай ирети менен коюп атам да, эң биринчи адам өзүн биринчи орунга коюшу керек. Жана өзүңө наалуу дегенден баштаган себебим да ошол да. Адам өзүн биринчи орунга коюп, өзүн иреттеп, өзүн жөнгө салып, өзүн жакшы нерсеге багыттаганда гана башкаларга дагы ошондой нерсени бере алат экен да. Жок, мен балдарым эмес, ата энем эмес, күйөөм эмес, биринчи өзүмдү жөнгө салып алганда, анан башка нерсеге жөнгө салууга өзүңдөн бир нерсе болот экен артыңда. Ошон үчүн эң биринчи өзүбүздү койдук да. Экинчи, албетте эң жакын бул жолдошуң болот экен. Жолдош үчүн аялы да. Эмне үчүн ата эне эмес, эмне үчүн бала эмес? Сөзсүз түрдө үй бүлө кургандан кийин биз эч качан атты кылчайып, ата эне жакка барып, ошол ата эненин түйшүгүнө кошо кийлигишип, же жана башка нерселерди кылуу, бул бизге жакшы деле нерсе алып келбейт экен да. Биз үй бүлө курдукпу, экөөбүз биргеликте. Демек биздин милдет ошол үй бүлөнү алып кетүү экен да. Ошол үй бүлөңө энергияңдын баарын жумшоо экен.
муну деген мындай туура эмес да түшүнүп албагыла, ата энени карабай коюу эмес да. Бул жерде үй бүлөнү биринчи орунга коюуну айтып жатам да. Ата энеге албетте каралышууга болот ыраазычылык менен. Мен ата энем ушул дүйнөгө алып келген, ушундай эрежеге жеткирген үчүн деп ата энеге ыраазычылык менен албетте кароого болот. Бирок аларды аяп, аларды байкуш көрүп, мисалы ата эне басып турса, кыймылдап турса, өзү эмгекке жарамдуу болсо эле, биз болбой эле ага аяп, аларды жанагындай эмне десем, аз эме жертва абалы, кыргызчасын таппай калдым да. Жертва абалында көрө берсек, биз курмандык абалында көрө берсек, өзүбүздүн энергиянын бардыгы ошентип артка артка ата энеге бурула бергендиктен мына үй бүлөдөгү баланс бузулуп калат экен да. Ошол себептен экинчи бул сөзсүз түрдө жолдошуңа же жубайыңа болгон нерсени айтып жатам, орун. Андан кийин анан балдарыңа, өзүң албетте үй бүлөдө балдарың болгондон кийин, андан кийин ошол жолдошуңан кийин балдарыңа. Андан ары анан чөйрө кетет. Чөйрө дегенибиз бул мисалы сырткы адамдар да, бир туугандарың, ошол эле ата энең, же кайын журтуң, же коллективиң деген сыяктуу да. Бул чөйрөгө наалый берүү эмнени бузат? Бул мамилени бузат экен. Ошол чөйрө менен болгон мамилени. Мисалы эң кеңири тараган бизде мындай маселе бар да, кайнене келин деген маселе бар. Мен өзүм кайнене менен чогуу турбагандыктан мындай Кудай сактасын, мындай маселеге кабылган эмесмин. Бирок көбүнчө интернетти ачсак эле азыр ушул популярдуу болуп атпайбы? Кайнене келин мамилесичи любой тараптан сындалат, каралат, любой тараптан талкууланат да. Бул нерсе да бири-бирине, кайнене дагы келин дагы бири-бирине наалый бергендиктен баягы ооздон чыккан сөз тажрыйба катары жана мен айтып өткөндөй кайра кайтып келе бергендиги ошол себептен экен да. Мына ошон үчүн чөйрөгө наалыбай, албетте жана мен айткандай ар кимдин өз оюн баалуу, ошону ойлогонго ал укуктуу. Ал анткени себеби ошондой мировоззрение деп коебуз го, кыргызчасы дүйнөгө көз карашы. Дүйнө таанымы. Рахмат. Дүйнө таанымы ошондой адамдар да. Мисалы ар кимдин дүйнө таанымы ар кандай болот, ошого жараша ойлонот жана ошого жараша иш аракетин кылат. Ал ошого ал мүмкүн кылганга. Ошол себептен биз ар бир ошо чөйрөбүздөгү адамга ошондой мамиле кылып койсок эле, макул, бул ошондой ойлогонго мүмкүн деп гана болгону өзүңдү гана жакшыртып отурсаң гана ошол чөйрөдөгү мамиле жакшы болот экен да. Демек биз ошону түшүнүшүбүз керек. Чөйрөгө наалый бергендин ордуна биз аларды ошондой боюнча кабыл алышыбыз керек. Аларды өзгөрткөнгө эч качан аракет кылбашыбыз керек да. Мисалы жолдошумду өзгөртөт элем, же кайненемди өзгөртөт элем, же өзүмдүн ата энемди өзгөртөт элем, бир тууганымды өзгөртөт элем деп эч качан биз кыймыл аракет кылбашыбыз керек да. Себеп дегенде өзгөрүүнү биринчи жараткан гана кылат, адамга өзгөрүүнү берет. Экинчиден адам өзүн гана өзгөртө алат да. Ошол себептен биз эгерде кимдир бирөөнү өзгөртөбүз деп аракет кыла турган болсок, биз жараткандын баягы законуна каршы чыгып аткан болобуз дагы, натыйжада өзүбүз жабыркап калат экенбиз да. Ошол себептен чөйрөдөгү адамдар кандай болсо, ошол боюнча эле кабыл ала берген алардын сөздөрүн дагы, звуктарды өчүрүп койсоңуздар, алардын сөздөрүнө дагы маани берип, ошол сөздөргө эле чөгүп кете бербестен, бул сөздөр ал үчүн мүмкүн, антип ойлонгону ал үчүн мүмкүн деп эле алардын дүйнө таанымын түшүнүп коюп аракет кыла берсек, өзүбүздүн өнүгүүбүзгө гана фокусту кое берсек, мына ошондо чөйрө дагы бизге ошондой кайра мамилени алып келе баштайт экен да. Андан ары дагы бир түрү жумушубузга наалуу. Жумушка наалый берүү эмнени солгундатат? Бул жумушуңда мындай көтөрүлүү же өзүңдүн мына карьера деп коелучу.
ошол нерсени токтотуп коет экен, жумушка маалуу. Мисалы биз жумушубуз албетте жумуштун баары эле мындай жеңили жок дегендей, көп эле оорчулуктарды алып келет. Мына ошол учурда жумушубузга маалый берүү болбойт экен да. Ошол оорчулуктарды тескерисинче кайсыл нерсе менен мен жеңе алам, эмне менен жеңе алам, ошол тоскоолдуктарды мен кантип өтө алам, тоскоолдуктардан кантип өтө алам деген суроолорду өзүбүзгө берип, анан ошол нерсени жакшыртууга кичине аракеттерди кылып койсок гана, анан баягы жумушубузга маалуу токтойт экен да. Биз жумушка маалый берген менен же ага өзүбүз таасирин тийгизбеген менен эч нерсени өзгөртө албайбыз, болгону өзүбүзгө гана көп минусту алып келет экенбиз да. Мен дагы айтып өткөндөй, мурунку сабактарда мугалим болуп иштеп жүргөн кезде мен деле көп аябай наалыгам. Анткени себеби мугалимдер отурган болсоңуздар түшүнөт. Мугалимдин жумушу аябагандай жоопкерчиликтүү жана түйшүктүү да. Балдарды окутуп коюп эле кетип калсаң бул жакшы. Ал бирок анын сырткаты жумушу микрофонду өчүрүп койсоңуздар. Андан сырткаты жумушу адамды ушундай стресске жетелейт да. Кимдин микрофону күйүп болсо өчүрүп коюңуздар, жаңырап атат. Өчтүбү? Жок, өчө элек, ошол учурда жумушка наалыган сайын, мисалы, мага жеңилдик келген жок да. Наалыган сайын ошол кыйынчылыктар мага баягы стресс абал дагы деле күчөй берди да. Ошол себептен мен ушул жумушумду алмаштырам деп эле тырыша бердим да. Жумушумду алмаштырам. Мен башка жумушка өтөм. Мен өзүмө жеңил, жаккан жумушка өтөм. Балдарды окутуу албетте жакшы. Бирок жанагындай түйшүккө малынган учурда анан ушул нерселерден да баш тартып кетким келет да. Анан ошентип отуруп, анан акыр түбү ошол жумушту алмаштырган оюм ишке ашып калды да. Ойлой берген нерсең, айтпадымбы, сөзгө өтөт дагы, сөз вибрация кеттиби, ошол нерсе кайра тажрыйба алып кайтып келет деп. Натыйжада мен дагы жумушумду алмаштырып тындым десем болот. Бирок эми агартуучулук кесипти мен аркалап эле келатам. Өзүмдүн жанагындай жеке курстарымды ачуу менен иштеп, дагы деле балдар менен иштешем. Бирок мен ошол өзүм каалаган режимде иштеп, каалаган стандарт, каалаган план, каалаган программа менен иштеп, мындай өзүмдүн жыйынтыгыма жетип алдым десем болот да. Демек, наалый эле берүү эмес, бир аз аракетке өтүү мына ушундай жыйынтыкты берет да. Наалып отура бергенде кыйынчылык ошончо кайра кайтып келе берет. Ал эми биз наалый бербей, кичине бир аз бурулуп, мен кайсы аракетти баштасам жакшыраак болот, мен кайсы аракетти баштасам натыйжага жетем деп ойлонуп, ошол нерселерди план менен аткарып отурсак, анан өзгөрүүгө акыр аягы келебиз да. Наалуу боюнча негизинен ушулар. Жыйынтык чыгаралы, биз жыйынтыктында айттык, мисалы, баардык нерсеге наалый берүү эмнеге алып келет экенин айтып бердим. Баардыгы ойдон башталат экенин айтып бердим. Демек, биз оюбузду өзгөртүшүбүз керек да, жакшыга оюбузду өзгөртүш керек. Көзүм жакшыны гана көрөт, кулагым жакшыны гана угат, оозум жакшыны гана сүйлөйт, мээм жакшыны гана ойлонот. Бул эми азыркы психологиянын тилинде аффирмация деп койсок болот. Мына ушундай аффирмацияларды улам кайталап, өзүбүздүн мээбизге баягы программа катары киргизишибиз керек да. Мээм жакшыны гана ойлойт, көзүм жакшыны гана көрөт, кулагым жакшыны гана угат, оозум жакшыны гана сүйлөйт. Мына булар эң сонун аффирмациялар да. Мына ушуларды кайталоо аркылуу өзүбүздү өзүбүз тарбиялап башташ керек. Мисалы, мен бир өзүмө адат кылып келаткан көп жылдан бери. Кайсы жылдан баштаганымды деле өзүм деле билбейм. Жамандан да жакшы изде деген бир принцип таап алгам да өзүмө. Жамандан да жакшы изде. Ушул нерсени азыркыга чейин аракет кылып келем. Мисалы,
сөзсүз түрдө ситуация болобу, адамдар менен мамиледе болобу, кыскасы эки жагын бирдей ойлонуш керек болот да. Жакшысы кайсы, жаманы кайсы? Ошонун жакшысын өзүңө сиңирип алганга аракет кылыш керек. Болуп жаткан окуялардан любой нерседен тегерегиңде эмне болуп атат, кайда баратасың, эмнени көрүп атасың, бүт нерседен жакшыны гана кабыл ала берген бир адатты киргизип алсак, ойлорубуз ошондой жакшыга гана бурулуп баштайт. Ойлор ошондой жакшыны гана ойлонуп баштайт. Жыйынтыгында идеялар дагы сонун идеялар келип баштайт да башыбызга. Бир эле жөнөкөй эле мисал айтып берейин. Мен мисалы автобус эмеде маршруткадан бараткам. Маршруткада баратып, анан бир эки адамдын сүйлөшүүсүн угуп калдым да. Эми албетте угабыз да жанымда отурсачы, телефондон сүйлөшүп атат. Анан ошол эки киши сүйлөшүп атып, анан бириси айтты да, бир адамды жамандап атат да. Колунан эчтеке келбей эле баягы боюнча эле жатат, эчтеке кылбайт. Бирок анын ата энеси каржылайт, өмүр бою ошо ата энеси жанагы эмелерин таап берген экен, дүнүйөсүн да, мындайча айтканда, материалдык. Ошолорду айтып атты дагы, анан тиги телефондогу киши айтып атат да, жакшы экен, жакшы. Ал адамдын дагы өзүнүн жанагы эмнесине деп коебуз, насип этиптир да, деди да. Эми ошол жашоо ошол адамга насип этиптир да, буйруптур да. Мейли, ал адамды ошондой боюнча көрүш керек, деди да. Мен ал убакта психологияны уга элек кезим болчу да. Анан ошол адамдын айтканы аябай таасир этип, мен дагы ошону ойлонуп калдым. Адамдар мисалы өзүнүн жашоосуна насип эткен нерсени жашап өтөт экен да. Анан алга эмне үчүн биз мындай ичкүйдүүлүк кылышыбыз керек, же болбосо аны талкуулашыбыз керек да. Мына ушул нерсе ойлондуруп калды дагы. Анан ушундай майда чүйдөлөрдөн эле мен бир анализдерди издей берем да өзүмө. Окуялар болобу, ситуациялар болобу, жаңылыктар болобу, ошолордон эле өзүңө жакшы нерселерди, бүт баардык нерселерди алып берсе болот. Азыркыча айткандай эле эки адам сүйлөшүүсүнөн деле алып койсо болот да бул нерсени. Адамдар менен мамиледе болгондо дагы мисалы кээ бирөө мисалы бир адамды жаман көрүп калса, урушуп кетсе, ал адамды өмүр бою мындай жакшы нерсесин көрбөйт да. Ошол жанагы айткан сөздөрүң кабыл албайт дегендей. Бирок ошол жаман көргөн кишиң дагы бир жакшы нерсеге үйрөтүп коюшу мүмкүн да. Ошол адамдын сөзүнөн же болбосо иш аракетинен, поступок дейбиз го, биз жакшыны алсак болот да. Мейли аны 1000 жаман көрүп атсаң дагы, бирок ошол нерсесин кабыл алып койсоң болот. Жакшы жери экен мунун деп. Мына ушундай нерселер адамды баягы жакшы жыйынтыкка, жакшы ойлоого жыйынтыгында жакшы, кандай десем, итог деп коебуз го, жакшы жыйынтыкка алып келет да, кыскасы. Биз эмнеге фокусту көбүрөөк койсок, ошол нерсеге көбүрөөк баккан болобуз да. Мындайча айтканда, азыр эме менен салыштырайынчы. Мисалы, үйдөгү гүлдү, эки гүлдү алалы дагы, бирөөсүнө көбүрөөк маани берип, ошого көбүрөөк суу куюп бактык, удобрение бердик. Жыйынтыгында ал гүл эмне болот? Өсүп өнүп, жакшынакай гүлдөп, бажырайып чыгат. Бирок баягы карабай койгон гүлүбүз солуп калат, өлүп калат. Ушул сыяктуу биз фокусту кай жерге койсок, ошол жери өнүгөт да. Мисалы, мээбизди, оюбузду жакшыга гана бура берсек, жашооңдо жакшы нерселер көбүрөөк болот. Жаманга гана бура берип, жаманды гана көбүрөөк кабыл ала берсең, жаман окуяларга туш болушубуз мүмкүн да, же кыйынчылыктарга, же кризиске жана башка. Ошол себептен ойду дагы багуу абдан маанилүү экен да, ойду дагы өзгөртүү. Жаман нерсени ойлоп баратканда эле дароо өзүңдү тык токтотуп, жакшы нерсеге бурууга, жаман оюңа дагы ыраазычылык билдирип, сен өзүңдүн миссияңды аткардың, мен сага ыраазымын, бирок мен жакшыны ойлоном. Мен жакшы нерсени гана кабыл алам. Сага рахмат деп эле акын ойду ары түртүп туруп эле, анан жакшы нерселерди киргизе баштаганда, ой өзгөргөндө биздин кыймыл аракет да өзгөрөт. Кыймыл аракет өзгөрсө, биздин жашоо дагы өзгөрөт экен. Өзүбүзгө жеңил жашоону, өзүбүзгө рахат алып келген жашоону мына ушундай оюбуз менен жетип алсак болот экен. Бүгүнкү негизги наалуу боюнча темабыз ушуну менен жыйынтыкталды.
Баарыңыздарга түшүнүктүү эле болгон болсо, мен записти өчүрө берейин.